Нурдин байке. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Нурдин байке. Сулайман кандай, жакшыбы? Сулайман. Ассаламу алейкум. Сулайман, ассаламу алейкум. Кандайсың, жакшысыңбы? Питердесиздерби? Питерге келдик. Ошол Москвадан келгенибизге 2 күн болуп калды. Бияктан ошол бизде иностранный граждан катары бизге бияктан неме болуп калды да. Бизге де $45,000 деп айткан башында. Анан $45,000 биз ошол 2 айдын ичинде полный сумма кирет го деп ойлогонбуз. Лечение депчи. Көрсө бул только эме экен да. Протонный луч бул 2 ай эмес, толук лечение эмес. То есть андан сырткары дагы өзүнчө МРТ анализ тапшыргандардын өзүнчө төлөнөт экен. Как иностранный гражданин за рубежом болуп ошондой эсептеп чыгып бизге көбүрөөк сумма болуп калды да. Каражатыбыз менен келип өзүбүз бүтүрүп алабызбы деген ой менен келгенбиз. Ошондон ошо мажбур болуп калдык да, кыргыз элине кайрылганга. Жардам сурап. Мени айтып бериңиз, ошо диагноз кандай болуп калды, ошо кантип башталды? Ооба, биринчи жолу көрүп аткандар дагы бар да, неме уга электерчи, ошолор да билсин. Анда мындай күзүндө ошо ноябрда 25-жылы биздин балабыздан медобластома залалдуу шишик деп пайда эме таап, ал абдан гигантский опухоль деп ошол жерден срочно вам надо операция деп бизди кортекстен кылган. Биринчи операция кылынды. Көзүн сактап калбайсыңар, көзү көрбөй калат деп биринчи операцияны гидроцефалия деп ошону кылган. Экинчисин болсо ошол опухольду алмаштырган өтө чоң экен, аны хирургический жол менен гана алынат деп экинчи операциясы да болгон. Анын баарына Кудайга шүгүр, өзүбүздүн каржылыгыбыз менен өзүбүз төлөп ошо өзүбүз төлөп жакшы болгон, буюрса жакшы кылышты. Бирок мындай оор операция болду. 1 айдан кийин балабыз 1 айга чейин төшөккө жатты, тура албай. Сүйлөбөй да калган, баса албай да калган. Реабилитациядан кийин акырындан азыр Кудайга шүгүр жылыш бар. Басып калды, акырындан сүйлөп баштады. Бул жака келгенде биз онкологко сүйлөшкөнбүз. Тилекке каршы злокачественный болуп чыгып калгандыктан, гинекология. Москвадан жакшы онколог бар деп ошо Кыргызстандан бизге бияка жөнөткөн да, Москвага. Москвага келсек, ал жактан эме болду. Ольга Григорьевна деген онколог бизди протон аласыңар, бул самый важный лечениянын самый важный эмеси депчи, бизди бияка жөнөттү Питерге. Питерге келип протонный лучты алалы десек, ошол абдан кымбат экен, биздин ошо каржыбыз, кудуретибиз жетпей калды. Андан ары дагы 10 ай Москвадан кайра лечение кылат экенбиз. Бул узак жол менен лечение ошондой дарылануу керек болуп калды да, узак жол болуп калды. Анан ошондуктан мен ошо кыргыз элиме кайрылуу жасайт элем. Ар бир кыргыз элине ошо бала менен сынабай эле койсун. Бул сыноосу экен. Кудайым буйрса жакшы жака эле үмүт. Ооба, жакшы болуп кетсин атырап. Жакшы жылыштары бар баламдын, өзүнүн басып туруп кетип атат. Ошого сүйүнүп бияка келип ошо дагы болсо жакшы ошо протонный луч деген мындай башка важный органдарына тийбей, именно ушул опухольду прижигать этип жок кылат экен да. Ага болсо наркоз жаткызат экен баланы, каждый раз наркоз алган, наркозго жаткызып анан түз кыймылдаш үчүн ошо наркоз берип, ошондой кылат экен. Лучту ошентип алат экен. Анан сырткары химияда бияктан кичинеден алат экенбиз. Анан МРТ өзүнчө бир анализдерди да алып турат экен. То есть 2 ай бияктан Питерден дарыланып, кайра Москвага учуп, аяктан кайра 10 ай дарыланмай болуп атабыз да. Бизге ошондой эме менен жазып онколог, врач, детский онколог. Ошондо жалпы канча сумма керек болуп атат? Общий канча болот экен бул жактагы лечениясы? Жалпы сумма протоновойдуку где-то 60-70ке чейин барып атат. Биз 45 деп келгенбиз да негизи. Анан башка да өзүнчө дагы
жанагындай анализ тапшыргандары, стационар болуп жатканын, аяктагы лечение кылган врачтарга да ошондой өзү эле $45,000 экен. Биз ошо $45,000 ичинде экен деп ойлогонбуз, бирок андан сырткары ошол төлөнөт экен да. Андан кийин кайра Москвага дагы өзүнчө 10 ай реабилитация болот да ошондо. 10 ай. Жок, химиотерапия аяктан кылынат. Реабилитация походу өзү менен жол ушактан ЛФК жанагындай логопед кылып өзүнчө кайра реабилитацияда кылып кете берет да. А бул жактан болсо только лучевой терапия менен кичине бир химия кылып турат экен да ошо. Бул жакта ошо жалпы где-то бир жылдай болот экенсиздер да, 1 жылдай лечение алат экенсиздер. 1,5 жыл деп айтты өзү ошо. 1,5 жыл курс лечения ошо. Кудайым буйрса ошо менен жакшы болуп кетсе, Кыргызстанга калабыз деген үмүттөбүз. Түшүнүктүү. Нурдин байке. Так. Канча 6,5 да неме Сулайман? Биз 6 жашта. 6 жашта Сулайман. 6 жашта. Ошо Батыракка барып, жакшы эле окуп, футболист болчу, чогуу ойноп, чуркап эле жүргөн бала болчу, анан чугулуп кетип эле ошондон билинип калды да, бул окуп көргөндө биз буга чейин билген эмеспиз, эч кимди эле эме кылган эмес. Бала мектепке кадимкидей эле ойноп турган бала болчу да. Ошондон кайра баш мээсин тапшыргыла жаткан ошондо билинип калды, ошо анан көзү ошо срочно операция кылбаса көзүнөн айрылып калабыз деп врачтар, нейрохирургдар ошо сразу операцияны кылып баштаганбыз. Кудайга шүгүр жакшы эле түшүнабыз деп бүт болгон туугандардан да акча чогултуп, бир $35,000 менен бияка келип бүтүп калат го деген ой менен келгенбиз. Тилекке каршы болгон акчабыздын баары жетпей калып атат. Мажбур болуп калдык да кыргыз элине. Ооба, Нурдин байке туура түшүнөбүз. Ооба, ден соолук менен, бала менен эч кимди сынабасын. Азыр как раз Орозо, Рамазан айы. Неме кыргыз эл мушу көрүп атат, дуа кылып, ошол садака кылып, жардам берип деген үмүттөбүз. Анткени бардыгыбыз мындай берешен, ыймандуу, жакшы эл негизи калкпыз да, ынтымактуучу. Анан кийин Кудай буйрса, Нурдин байке көп переживать этпеңиздер. Сулайман дагы батыраак жакшы болуп кетсин. Батыраак буттан туруп, ден соолугу бекемделип, батыраак Аллах Таала шыпа берсин. Эми биз жөн гана немебиз да, себепкербиз. Бардыгы Аллах Тааланын колунда да, бизден эчтеке зависит этпейт. Бардык ошо берген нерселер кантип ошондой берип койсо, кайра эле ошентип алып коет да. Аллах Таала ушундай берешен зат. Эми бул өзүнүн сүйгөн пендесин сынайт да ушинтипчи. Ошого көрүп аткан ошо кыргыз элинен суранып кетербиз. Ошо жардам берет. Немелерди жазып коем. Сиздин картаңызга которушат а? Сиздин баа Тинькофф картаңыз бар? Ошол боюнча дагы ошо мошенниктер дагы ошону чыгарып атат да биздин видео. Өзүнчө бир өздөрүнүн реквизиттерин коюп, өзгөртүп туруп кайра чыгарып коюп атат да, ошондуктан айтып кетет элем да, өзүбүз ушу ушундан башка реквизиттерге биз чыгарып коебуз го. Ошол реквизиттерге которууга болбойт депчи. Номериңизди да айтып коесузбу? Азыр М-банктын номерин, Тинькоффтун номерин да айтып койсоңуз, чтоб бул записта тарап кетпесин. М-банк боюнча 500 955 219. Нурдин К деп чыгат. Тинькоффтуку 916 02 09 972. Нурдин К деп чыгат анда да. Нурдин К деп чыгат. Ооба, мына видеодон да уктуңуздар, экранга дагы чыгат. Ошол ким канча неметсе дагы ошону эселеп кайра Аллах Таалам кайтарып берсин, ден соолук менен, бала менен сынабасын. Кудай буйрса Сулайман дагы жакшы болуп кетсин эртерээк. Сиздерге дагы көп переживать этпеңиздер. Ооба. Көптөн дуа кылып, Кудай буйрса неметели, сураналы. Ошо кайдыгер карабай бардыгыбыз жардам берели. Как раз мына Орозо дагы бүтүп калды. Ушинтип эле өмүрүбүз деле өтүп кетет. Ошентип бир өмүрдү сактап калалы, жардам берип калалы. Негизи мындай гриппоид этип калып, балаң гриппоид этип калып, ушинтип ооруп калса эле канча переживать этип, канча неметесиң ойлоносуң. Бул деген аябай чоң оорук, өтө чоң сыноо да. Сиздерге дагы сабыр берсин.
батыраак жакшы болуп кетсин. Ошол чоң рахмат эметтениңиздерге. Алла разы болсун. Ооба, дагы сүйлөшүп да кабарлашып турабыз. Нурдин байке, Сулайманга да бекем ден соолук. Бул неметип видеону чыгарып да неметебиз. Видео менен да бөлүшүп коюңуздар, дуа кылып коюңуздар. Акча колуңуздардан келишинче неметип жардам берип таратып ушинтип неметип коюңуздар. Батыраак Сулайман жакшы болуп кетсин. Келечекте Кудай буйрса ыймандуу, ден соолугу бекем, кыргыз элине кереги тийген, кереги жараган да жакшы жигиттерден болуп чыксын. Ошо Нурдин байке, макул мейлиңиз анда. Ооба. Сүйлөшөбүз дагы. Рахмат. Кыргыз элим ушул Сулайман инибизге 6 жашта экен. Сулайман инибизге колдон келишинче жардам берип колдоп коелу. Бул жакта экен. Питерде азыр лечение кылып атышат. Өткөндө Москвага келип, бир күн туруп эле учуп кетишти. Мен тартканга успеть этпей калдым. Азыр видео звонок менен чалып неметтик. Азыр 2 ай Питерде лечение кылып, жанагындай протоновый луч менен опухольду күйгүзүп, анан кийин да химия алып, кайра келишет Москвадачы. 10 ай кайра Москвада лечение кылыш керек экен. Жалпы где-то 1,5 жылдайчы. Ошон үчүн каражат керек болуп атат. Колубуздан келишинче аракет кылалы, жардам берели. Аллах Таала баардык нерсени көрүп атат, биздин оюбузду, биздин тилегибизди, ниетибиздичи. Ошол биз канча жардам берген болсок дагы 10 эсе кылып, 100 эсе кылып кайра бизге кайтат. Эң башкысы ошо ден соолук менен, бала менен сынабасын. Бөтөн жерде, бөтөн элде жүрөбүз, кандуу жолдо жүрөбүз. Эми көбүнчө бизди таксисттер көрөт да, таксисттер түшүнөсүңөрсүлөрчү кандай кыйынчылыкта жүрөбүз бул жактачы. Ошо батыраак жакшы болуп кетсин. Орозоңор кабыл болсун. Ким орозо кармап аткан болсо, баарыңарга бекемден соолук узун өмүр. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар, бул видео мындай рекомендацияга чыгып, бул видеону канча көп адам көрсө дагы ошончо көбүрөөк мындай соо тийип, көбүрөөк жардам болот да. Группаларга таратып, туугандарга бөлүшүп, досторго бөлүшүп жардам берип коюңуздар. Сулайман батыраак жакшы болуп кетсин.